Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эгемендүү Кыргызстандын маданий турмушу. Сабактын планы: билим берүү жана илим. Кыргызстандыктардын тарыхка болгон кызыгуусунун жогорулашы. Кыргызстандын маданий турмуштагы өзгөрүүлөр. 2016 жыл тарых жана маданият жылы. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. 1992 жылы декабрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши билим берүү жөнүндө мыйзам кабыл алган. Анда азыркы кезде билим берүү борборунда адам анын билим алууга умтулуусуна жардам берип турары аныкталган. 1996 жылы билим жылы деп жарыяланып, 19-мартта президенттин указы менен билим улуттук программасы бекитилген. 1993 жылдан баштап жаңы типтеги лицей, гимназия, мектептер ачылган. Эл аралык уюмдар билим берүүгө грант жана кредиттерди беришкен. ТАСИС, Темпус программалары жардам берген. Билим берүү тармагында 1.200.000 адам эмгектенет. Мектеп, жогорку окуу жайларда 1.100.000 адам эмгектенет жана окушат. Мугалимдердин саны 77,5 миңди түзөт. 2000-жылы 26-декабрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши мугалимдин статусу жөнүндө мыйзамды кабыл алган. Мыйзамда мугалимдерди моралдык жана материалдык жактан колдоо каралган. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамына ылайык жогорку окуу жайларда акы төлөп билим алуу башталган. 1993-жылы Кыргыз мамлекеттик университетине улуттук университет деген статус берилген. 1996-жылы Кыргыз агрардык академиясы уюштурулган. Кыргыз улуттук илимдер академиясында да ар түрдүү багыттар иштеп баштаган. Окумуштуулар Тынстановго, Юдахинге, Акунбаевге, Лутшихинге, Мирахиновго 20-кылымда илимдеги өзгөчө жетишкендиги үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин ардак медалы ыйгарылган. 1992-жылы Кыргыз Республикасынын улуттук аттестациялык комиссиясы түзүлгөн. Бул органга окумуштуулук даражасы жана окумуштуулук наамдар берүү иштери тапшырылган. Кыргызстандагы илимдин борбору Кыргыз улуттук илимдер академиясы жогорку окуу жайларда адистерди даярдоодо чет өлкөлүк окумуштуулар менен байланышты күчөтүү боюнча активдүү иш жүргүзүүдө. Бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылы 26-июнда Манас эпосунун 1000 жылдыгы белгиленген. Бул боюнча Бириккен Улуттар уюму Генералдык ассамблеясы атайын резолюция кабыл алган. 1995 жылы августта Бишкек шаарында Манас эпосун жана дүйнө элдеринин эпикалык мурастары деген темада эл аралык симпозиум болуп өттү. Талас жеринде Манас Ордо Бишкек шаарына жакын Чоң Арык айылында Манас айылы тарыхый этнографиялык комплекс ачылды. Тарыхка болгон кызыгуулар. Манас эпосунун 1000 жылдыгы 95-жылы өттү. 2003-жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы дүйнөлүк аренада белгиленди. Бир миң тогуз жүз токсонунчу 2000 жылдар аралыгындагы Кыргызстандын руханий турмушунда жетишкендиктер жана кемчиликтер. Калктын руханий талаптарын канааттандыруучу маданий агартуу мекемелери, театрлар, маданият мекемелери массалык маалымат каражаттары чоң өзгөрүүлөргө дуушар болду. Райондордогу, айыл кыштактардагы маданият мекемелери экономикалык кыйынчылыкка туруштук бере албай кыйроого учурады. Китеп чыгаруу иши кескин түрдө кыскарды. Китеп сатуучу дүкөндөр жабылды. Өткөн мезгилде калктын руханий турмушу жадыланып, эл арасында жат көрүнүштөр күч алды. Тема боюнча суроолор. Эгемендүү Кыргызстандын билим берүү тармагына кандай өзгөрүүлөр киргизилген? Атайын орто жана жогорку билим берүүдөгү жаңылыктар жөнүндө айтып бергиле. Рынок мамилелери маданияттын өнүгүшүнө кандай таасир берип жатат?
Кыргыз элинин каада-салтындагы оң жана терс көрүнүштөр жөнүндө өз оюңарды айтып бергиле. Силер жашаган жерлерде коомдук уюмдардын, аксакалдар сотторунун таасири барбы?